Күндүн маанилүү жаңылыктары менен түз эфирде сентябрдын бүгүн программасы. Студиядан мен Тимур Владислав, саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Садыр Жапаровдун жакындары жана үй бүлөсү ак үй алдына акыйкаттык издеп тынчтык митингине чыгышты. Бирок жооп жок. Санкт-Петербургдагы жардырууга шектүүлөр изделип жатса, Кыргызстандын УКМКсы шектүү деп Орусия жарандыгын алган адамдын апасын Россияга жөнөттү. Президент Атамбаев 2010 жылга чейинки тапкан ташыганын ачыкка чыгарды. Эми калган байлардан да байлыгын сурайм деди. Өнүгүү прогресс өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ишин сынга алды. Анткени акыркы табият кырсыктары адам өмүрүн алуу менен коштолууда дешүүдө. Чүйдүн Москва районунда 2 өспүрүм дайынсыз жоголду. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдиргендей, Беловодск айылында жашаган 14 жаштагы Ислам Коттубек уулу жана 11 жаштагы Байболот Мырзабаев изделүүдө. Туугандарынын берген маалыматын алайык, алар 2 апрелде түнкү саат 11лерде үйдөн чыккан бойдон кайрылып келген эмес. Жоголгон балдар тууралуу маалыматы бар кишилер жазылган телефондорго чалса болот. Ошондой эле 11 жаштагы Асель Төрөбекова изделип жатат. Ал 3 апрелде түшкү саат 12ден өткөндө үйдөн мектепти көздөй кеткен бойдон дайынсыз. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгы маалымат таратты. Аселдин өзгөчө белгилери: бою 130-140 см, арык чырай, чачы кара, узун, үстүндө кызыл күрмө, мектеп формасы, кара туфли жана кара топу болгон. Ат башы районундагы Терексүү айылынын тургундары суу каптоонун алдын алуу максатында жогорку жакта жайгашкан каналдын жээгине тосмо коюп чыгышты. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине айылдагы Чечтөбө жаштар уюмунун төрагасы Апсат Эсенбаев билдирди. Анын айтымында айыл чуңкур жерде жайгашкандыктан жаз алды менен эриген кар жана тоодон агып келген суу каналдын тешиктеринен өтүп кыштакты каптап кетет. Быйыл кар өзгөчө көп жаагандыктан аймакта өзгөчө кырдаал абалы түзүлгөнүн жакшы билесиздер. Кар азырда калың эле, демек суу жылдагыдан көбүрөөк болот. Суу каптоонун алдын алып мüşөктөргө кум менен топурак шыкадыктагы каналдын жээгине төшөп чыктык, деди Эсенбаев. Активисттин айтымында буга чейин айыл жаштары кары картаң, барар көрөрү жок адамдардын жана жалгыз бой энелер жашаган үйлөрдүн тегерегиндеги карларды күрөп беришкен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин табигый кырсыктарды алдын алуу боюнча бир дагы саясаты жок. Өлкө боюнча жаратылыш кырсыктары көбөйүп жатса, аталган министрлик эч кандай аракеттерди көрбөй жатат. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында аталган министрликтин ишин эл өкүлдөрү сынга алышты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин милдети адам өмүрүн сактоо болушу керек эле, бирок чынында бул министрлик кырсык болгондон кийин барып жатат, дешти эл өкүлдөрү. Парламенттин бүгүнкү жыйынынан кабарчыбыздын материалы. Соңку убактарда өлкөдө болуп жаткан табигый кырсыктардан улам өзгөчө кырдаалдар министрлиги тийиштүү чараларды көрбөй жатат. Аталган министрлик өзгөчө кырдаалдарды алдын алгандын ордуна кырсык болгондон кийин барып жатышат. Бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ишмердүүлүгүн эл өкүлдөрү сынга алышты. Белгилүү болгондой 26 мартта Өзгөн районунун Ичкесай айылында жер көчүп 6 адамдан турган бир үй бүлөнү басып калган. Жалал Абадтын Кызыл Жар шаарчасында сел каптап 30га чукул турак үйлөргө суу кирген. Мында сырткары 300гө чукул бала билим алган мектеп имараты сел ортосунда калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги табигый кырсыктарды алдын алыш керек эле, деди Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев. Өзгөн районуна жакында жер көчкү болду. Билген ушу жерде жер көчкү болот. Мажбурлап ушу адамдарды алып чыгыш керек эле. Эмнеге уктадыңар ушуну? Жакында дагы жер көчкүлөр болот. Мына кар, аябай калың жаап, аябай селдер болот. Ошого даярсыңарбы? Эч кандай даярдык жок деп эсептейм. Кийин дагы бир саясатты айткым келет. Мына Бишкек-Ош жолунда автокырсыктар болуп атат. Автокырсык биз азыр интернет ачсак, баягы согуштан кабар алгандай эле болуп атабыз азыр. Соғыштан кабар алгандай эле болуп атабыз азыр. Ошол боюнча бир кандай саясат жүргүзүп атасыңар? Бир дагы саясат жок. Бүгүнкү күндө аталган министрлик жаратылыш кырсыктарын алдын алуу боюнча жогорку кеңешке бир дагы токтом же мыйзамды алып келген жок, деди Бакыт Төрөбаев. Бул жерде айтканым мен саясат деген кайсы бир токтом чыгардыңар өкмөттөн? Кайсы бир мыйзамды алып келдиңер бул жерге? Кадамжай районунда билгенсиңер сел болот деп, Кадамжай районунда билгенсиңер. Эмне үчүн машинаны өткөзүп койдуңар ошол жерде? Мына силер күнөөлүсүңөр. Мына Өзгөн, Сузак районунда силер билгенсиңер ушул жерде жер көчкү болот.
Эмне үчүн сиздер ушуну мажбурлап аны үйдөн алып чыкпадыңар? Эл өкүлү Тазабек Икрамов Ош аэропортунун жетекчилиги керектүү болгон куткаруучу, өрт өчүрүүчү машиналарды алгандын ордуна аэропортто реконструкция жүргүзүп, VIP залдарды куруу менен алектенип жаткандыгын сындады. Кайра миллиондеген акчалар коротулуп, реконструкция боло бергендин ордуна ушу пожарный службаны, спасательный машиналарды ошол жака сиздер айтышыңыздар керек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча өткөн жылы 3800 өрт кырсыгы катталып, 80ден ашык адам каза болгон. Депутат Зиядин Жамалдинов көп кабаттуу үйлөрдөгү өрттөрдү өчүрүү боюнча кандай аракеттер жүргүзүлүп жаткандыгын сурады. Өрт өчүрүүчү ошол көп кабаттуу үйлөрдө өрт өчүрүүчү машина жок. Ушуга кандай сиздер иш алып баратасыздар ушул боюнча? Эми биринчиден жана көп кабаттуу үйлөргө чындап эле техникалар аздык кылат. Бирок бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлик тарабынан жанакындай автолицензияны алуу боюнча үч тарапта иш алып барып атабыз. Чүй дарыясын бекемдөө боюнча дагы аталган министрлик тийиштүү аракеттерин көрбөй жаткандыгын эл өкүлү сындады. МЧС айтып атат, биз иштеп атабыз депчи. Силер иштеп алып барып атасыңар. Ошо кырсык болгондон кийин барып иш кылып атасыңар да ошол жердечи. Тазалоо, куткаруу деген иштердичи. Силердики алдын ала кылыш керек эле ошо иштердин бардыгын. Мен ойлойм, буга акча каражатты депчи. Мында караса ал жерге акча каражат деле керек жок. Ошо дарыянын нугунун буруш керек жөн эле алдын алып элечи аны. Мында Кудай буйрса 120 миллион бөлүндү. Ошо менен 65 километр ишти ошо Кемин баштап Панфилов районуна чейин иштердин баарын тактап жүргүзүп атат. Күндүн жылышы менен сел жана жер көчкү жүрүү коркунучу дагы деле сакталууда. Андыктан министрлик тез аранын ичинде бул багытта чараларды көрүшү керек деди эл өкүлдөрү. Изат Шугуралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь. Россиянын Санкт-Петербург шаарында болгон теракт Кыргызстанга дагы бир жолу террор коркунучун эске салды. Теги кыргызстандык жарандын терактка шектелип жатышы Кыргызстан бул коркунучтан канчалык корголгон деген суроону эске салды. УКМК бийликтин саясий оппоненттер менен күрөшүүнү башкы максаты катары санап алган учурда террористтер менен ким күрөшүүдө? Кийинки сюжетте сөз болот. 3 апрелде Санкт-Петербург шаарындагы метро поездин жардырган киши теги кыргызстандык Акбаржон Жалилов экени 4 апрелде расмий жарыяланды. Кыргызстанда төрөлүп өскөн баланын жангештилик кылуусу террор босогодо тургандыгын дагы бир жолу эске салууда. Дүйнөлүк бул коркунучтун алдын алуу үчүн УКМК тийиштүү чараларды көрүүдөбү же саясатчыларды аңдуу менен эле алекпи деген суроо бүгүн парламентте дагы көтөрүлдү. Но, к сожалению, вот последние действия, работа Госкомитета национальной безопасности, вот меня лично вызывает большие вопросы. Здесь коллеги спрашивали, есть ли у вас ресурсы, как вы работаете. У меня тоже вопрос. Есть ли у вас возможность заниматься террористической угрозой, профилактикой терроризма, выявлением потенциальных действительно очагов, которые представляют угрозу для нашего общества, если вы практически большую часть своих ресурсов в последнее время тратите на борьбу со своими гражданами? Теракт болгон соң Россиялык Росбалт басылмасы бизден УКМКга шилтеме кылуу менен жангештик кыргызстандык деген маалымат таратты. Бирок Акбаржон Жалилов Кыргызстандын паспортун албаганы 16 жашынан баштап эле Россия жараны экени белгилүү болду. Казакстандын атайын кызматы жангешти Россия жараны болгон деп өздөрүнөн алыстатып жаткан чакта биздин атайын кызмат неге анча шашты белгисиз. Бүгүн спикер да бул маселени көтөрүп, айрым маалымат каражаттарын туура маалымат таратууга чакырды. Бирок УКМК тууралуу кеп козгогон жок. Нерсени айтып атат, кече баарыбызга байкадык. Биздин Кыргызстандын айрым басылмалары, интернеттер алагачы эле Кыргызстандык деп кыйкырып атканда, Россиянын биринчи каналында өтө салават түрдө Орто Азиялык деп эле жалпылап айтып коюп атты. Чекистер жангештинин кыргыз жараны же жараны болбогону маанилүү эмес экенин эскертишип, УКМК бул багытта тыкыр иш алып барбаса, коркунуч олуттуу экенин айтышууда. Тышкары эң негизгиси акыркы убакта мынау жаш Кыргызстандын жарандары ошол терроризм, экстремизмге идеяларына алданып, аларга кирип кеткен учурлар көбөйүп кетти. Мына кече эле болуп кеткен Петербургда болгон жардырууда Кыргызстандын төрөлүп 16 жашка чейин өскөн, бирок Россиянын жараны болгон Акбаржон Жалилов деген жигит өз жанын ошол кыйып 14 кишини, анан 50ден ашык кишини жарадар кылды. Бул эмне дегенди билдирет? Бул бүгүнкү күндө биз кандай дебейли Кыргызстанда болуп аткан ошо терроризмге, экстремизмге каршы күрөшүүдө
тилекке каршы биздин жергиликтүү бийликтер, өкмөт, укук коргоо органдары жана коомчулук кандайдыр бир деңгээлде ушул багытты толугу менен мындай коргоп же толугу менен көз салууга кудуретибиз жетпей жаткандыгын сезилип турат. Кыргызстандык 500дөн ашуун адам Сириядагы согушка катышып жатканы белгилүү. Акыркы учурларда террордук актыларга кыргызстандык жаш балдардын аралашуусу өлкө коопсуздугу үчүн чоң сигнал. Атайын кызматтын жумушу бул мамлекеттин коопсуздугун сактоодо. Бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң бир коркунучтардын бири ошо терроризм болуп атат да, диний экстремизм болуп атат. Анан өзгөчө бизде ушул жерде төрөлүп, тарбияланып чыккан биздин жарандар ошо чет өлкөдө ошого активдүү катышып атканы дагы бул биздин Кыргызстанга аброй алып келбейт да, тескерисинче бир чоң бир каратактардын бири болот да. Буга чейин Кыргызстандагы Кытай элчилигине террордук чабуул жасалып, элдин үрөйүн учурган, бирок бул иш боюнча атайын кызмат кандай тыянак чыгарганы белгисиз. Вернемся, если к нашему опыту, то мы не оценили должным образом имевший место террористический акт против посольства. Каких-либо почему-то сейчас данная тема заглохла, мы никак не знаем, кто виноват в этом преступлении, какие меры профилактического характера принимались. Терактка тиешеси бар деп шектелген Акбаржон Жалиловдун ата-энеси 5 апрелге караган түнү Орусияга барышты. Жакындардын айтуусунда Акбаржон Жалилов Россиянын армиясында кызмат өтөгөнү дагы айтылууда. 22 жаштагы жаш баланын кантип террордук актыга байланышып калганы иликтөө иштеринин жыйынтыгы менен белгилүү болот. Марат Төлөмүшұлы, Талант Жапаров, Сентябрь. Бүгін жогорку кеңештин депутаттары терроризмге каршы күрөшүү боюнча мыйзам долбоорун карашты. Эл өкүлдөрү Кыргызстанда тыюу салынган экстремисттик уюмдардын тизмелерин такай чыгарып турууну сунушташты. Эске салсак, Кыргызстанда террористтик жана экстремисттик бир катар уюмдардын ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган. Алар төмөнкүлөр. Биринчи Аль-Каида, экинчи Талибан кыймылы, үчүнчү Чыгыш Түркистан Ислам кыймылы, төртүнчү Курт элдик конгресси, бешинчи Чыгыш Түркистанды бошотуу кыймылы, алтынчы Хизбут Тахир Аль-Ислам, жетинчи Джихад тобу, сегизинчи Түркистан Ислам партиясы, тогузунчу Чиркөө бирикмеси, онунчу Джайшул Магди, 11-чи Джунт Аль-Халифат, 12-чи Ансаруллох, 13-чү Ат-Тахвир Валь-Хиджра, 14-чү Акромия, 15-чи Буряттык Саид, 16-чы Ислам мамлекети террордук тобу, 17-чі Джебхат Ан-Нусра, 18-чі Катибат Алимам Аль-Бухари, 19-чі Бейштин Ашықтары, 20-чі Джамаат Ат-Таухид Валь-Джихад. Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекет башчыларынын саммити 12-14 апрелде Бишкекте өтөт. Жыйын жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйын өткөн учурга туура келет. Жыйында Армения, Белоруссия, Казакстан, Кыргызстан жана Россиянын президенттеринин катышуусу күтүлүүдө. Эске салсак, быйылкы жылы Кыргызстан ШКО ЭАСке төрагалык кылууда. Мурдараак президент Алмазбек Атамбаев Мир телекомпаниясына маек берип, аталган уюмдар жамааттык коопсуздук боюнча НАТОдон сабак алса болорун айткан эле. Журналист Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюмуна мүчөлүктөн таба турган пайдасы кайсы деген суроого Атамбаев уюмга 25 жыл болгону менен үзүлүп бүтө электигин белгилеп, ШКУнун алкагында баары бир НАТОго салыштырмалуу катышуучулар арасында тирешүү байкалат. Бул жерде велосипед ойлоп чыгарбай эле үйрөнүү керек. Шанхай кызматташтык уюму Түндүк Атлантикалык альянстан үйрөнө турганы көп деген. Кечээ түнү белгилүү журналист Эрнест Кыязовго карата бейтаныш адамдар тарабынан коркутуу болгон. Ал тууралуу ал өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Анда төмөндөгүчө айтылган: кечээ түнү мага келген досторго жалынуу эмес, кайрылуу деп башталат журналисттин баракчасында. Кошунаңмын деп чакыргандар Кыязовду анча опузалап, көкүрөк тарапка муштаганга да үлгүргөн. Андан сырткары буга чейин чыгарып жүргөн автордук көрсөтүүлөрүн YouTube каналынан алышын. Деги эле социалдык желелерде кандайдыр бир билдирүүлөрдү, ойлорду жазбагының деп коркутуп үркүтүп кетип калышкан. Бул тууралуу социалдык желелердин колдонуучулары катуу талкууга алып, өлкөдөгү сөз эркиндиги, адам укуктары өтө коркунучта экенин айтышууда.
АКШнын мамлекеттик департаменти Кыргызстанда адам укуктары бузулуп жатканын жар салды. Мекеменин 2016 жылдык отчетунда Кыргызстанда жергиликтүү бейөкмөт уюмдары, жарандык активисттер жана журналисттер куугунтукка алынып жатканы айтылат. Ошондой эле түрмөлөрдө камалгандары аянычтуу шартта жатканы, тартип сакчылары тарабынан кыйноолор көп катталары, көз карандысыз маалымат каражаттарына болгон кысымдар тууралуу дагы айтылган. Кыйноого каршы коалиция тарабынан башкы прокуратурага 86 арыз жолдонгон, бирок күнөөлүүлөр аныкталып жазаланган эмес деп жазылат мамлекеттик департаменттин докладында. Эл аралык Freedom House уюму 29 өлкөдөгү демократиянын өнүгүүсүн изилдеген жылдык докладын жарыялады. Анда Кыргызстан 2011 жылдан бери кайрадан консолидацияланган авторитардык режимдер тобуна киргизилген. Баяндама авторлары буга оппозиция, маалымат каражаттарын куугунтуктоо, конституциялык реформа боюнча референдумдагы алишемдиктер негиз берерин айтышты. Докладтын авторлору белгилешкендей, 2011 жылы атаандаштык негизинде өткөрүлгөн парламенттик шайлоодон кийин Кыргызстан консолидацияланган авторитардык режимдер категориясынан чыгарылган. Бирок быйыл кайрадан демократиянын өнүгүүсү начар өлкөлөрдүн катарына кирип калды. Мунун себебин өткөн мезгилдеги өлкөлөр долбоорунун директору Нет Шенкен мындайча түшүндүрөт. Оппозицияга, жарандык коом өкүлдөрүнө, сот системасына 2016 жылы президент Атамбаев тарабынан өзгөчө конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү маселесинде катуу кысым болуп келди. Мунун натыйжасында президентке жана анын позициясына каршы пикир айткандар жазаланган учурларга күбө болдук. Кээ бир учурларда мыйзамдуу механизмдер, ал эми айрым учурларда психологиялык чабуул дагы болуп жатты. Мунун бардыгы чогуу өлкөдөгү кырдаалдын начарлашына жана референдумдун өзүнө залакасын тийгизди деген. 2 апрелдеги окуядан кийин Садыр Жапаров менен анын жакындары жолуга албай жатышат. Ал Тургай анын жактоочуларына да жеке сүйлөшүүгө уруксат берилбей жатат. Бүгүн анын жакындары, жактоочулары жана укук коргоочулар Жапаровдун саламаттыгына, өмүрүнө кабатыр болушуп, бийликтен, парламенттен Жапаровдун маселесине көңүл бурууларын талап кылышты. 2 апрелдин таңында мойну жана кан тамырлары кесилип 47 абактын санитардык бөлүмүнө жеткирилген Садыр Жапаровдун абалы анча жакшы эмес. Бул тууралуу Жапаровдун жактоочулары бүгүн маалымат жыйынында айтышты. Алар көп кан жугуткан адамды толук кандуу дарылап, айыктырууга абактагы медициналык шарттар жетишсиз экенин белгилешет. Ошондой эле окуядан кийин Жапаровдун өзүнө жолугуп, жеке сүйлөшүүгө мүмкүндүк берилбей жатканын айтышат. Биз мынакей кирдик, менин коллегам мени калпайттырбайт. Кирдик, кичинекей бир палата экен, канча квадрат метр деп айта албайм, 10 квадрат метрге жетпейт. Мына азыркы ушул таптагы абалы. Ошол палатада жатат, экөөбүз 2 адвокат отурабыз, бул жерде Садыр Жапаров жатат, капельница алып атыптыр, турганга алы жок. Ошол жерден ошол конвойду чыгара албай койдук. Адвокат катары ошол адам менен сүйлөшүшүбүз керек эле. Бул мыйзамда көрсөтүлгөн. Наедине, любое время деген жерлери бар мыйзамда. Өткөндөгү окуяны Жапаровга түздөн түз кол салуу деп эсептешкен жакындары анын өз колу менен кестим дегенде ишенишпейт. Ага мыйзамсыз кысым көргөзүлүп, ал эми биринчи СИЗОго камагандыгы аны сындыруу аракети деп баа беришет. Ал эми азыркы абалын түшүнүү менен аны үй камагына чыгаруу керек дешет. Эгерде ал кайтадан эле ошол абакка жеткизсе, анын коопсуздугун дагы ушундай коркунучтар күтүшү мүмкүн. Үй камагына чыгарса, биз анын бардыгына, мына ушул тургандар бардыгыбыз кепилдик беребиз. Эч жакка качпайт, эч ким менен сүйлөшпөйт, эч кандай мыйзамга каршы аракеттерди жасабайт. Кечээ Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалымат кызматы 47 абакта жаткан саясатчы Садыр Жапаровдун 3,5 мүнөттүк видеосун жарыялады. Анда Жапаров ден соолугу жакшы экенин жана башкаларды кооптонбой эле коюуларын айткан. Менин акыбалым жакшы, нормально эле отурам. 2 охранник кайтарып отурат. Баары жакшы. Я в шоке был, я не знаю. Еле-еле вспомнил сейчас, как взял нож и порезался. Потому что после этого очнулся в больнице и все. Эч ким тревожиться этпегиле, баары жакшы, менде баардыгы нормально. Дагы ошол баары жакшы болот. Жапаровдун жубайы бийликтин жолдошуна карата кысымын токтотуусун суранып, маалымат жыйындан соң ак үй алдына чыкты. Учурда 47 абакта жаткан Садыр Жапаровдун жубайы жана жакындары анын канга боелгон сүрөттөрүн көтөрүп, ак үй алдына митингге чыгышкан. Алар Жапаровдун өмүрү коркунучта экендигине тынчсызданып, бийликтин көңүл буруусун талап кылышууда. Дагы айта кетсек, Садыр Жапаров камакка алынгандан бери анын жубайы ушул күнгө чейин жолугушууга кире элек. Айгүл Айымдын айтымында, ал жолдошу камалган күн эле ага жолугуу үчүн сурануу арызын жазган. Бирок эмнегедир али күнчө жооп жок, кайра-кайра сурануусунан жыйынтык чыга элек. Садыр камалгандан кийин следовательга арыз жаздым, мени киргизип коюңуз деп.
Оторбаевдин аркасынан да жазып, атынан да жазып, ушуну сүйлөштүрүп алатым этим, анда да бербеди. Анан мындай случай болгондон кийин эми азыр айтса, дагы адвокаттын эмеси менен прям свидетельство, брак баарын киргизип толуктап, анын баарын өткөздүм. Ушуга чейин мынакей киресиң деген бир ответ жооп болбоду да. Ак үйдүн артына чыккан максатым, менин бир эле максатым бар. Садырдын өмүрү коркунучта. Ошону ким коргоп берет, ким гарантия берет дагы ушундай болбойт деп. Өмүрү коркунучта турат, ошону айтат элем. Ал арада кыргызстандык укук коргоочулар камакта жаткан экс-депутат Садыр Жапаровдун жана анын 12 тууганынын коопсуздугу коркунучта экенин айтып, УКМК төрагасы Абдил Сегизбаевке жана башкы прокурор Индира Жолдубаевага кайрылуу жолдошту. Катта адам укуктары жана эркиндиктерин кепилдеген Конституцияга ылайык чараларды көрүү өтүнүчү айтылган. Жапаров жана аны колдогон митингде кармалган 12 адам камалган жеринде чоң кысым жасалып жатат. Алардын коопсуздугуна кепил болуусун суранып, талап коюп жатабыз. Азыр Садыр Жапаров оор абалда, ооруканада. Анын жубайынын кайрылуусуна УКМК жаза аткаруу кызматы да эч кандай көңүл бурбай, жооп бербей жатат. Күйөөсү менен жолукканга уруксат берилиши керек. Мындан сырткары биз эмнеге экс-депутат УКМКнын абагында эмес, номер 1 СИЗОго камалганын түшүндүрүп берүүсүн талап кылабыз. Эртең 6 апрелде саат 10-до Бишкек шаардык соту Садыр Жапаровдун баш коргоо чарасын карайт. Жакындары анын үй камагына чыгарылуусун үмүт артышууда. Динар Турдугулова, Жанара Исенова, Сүйүнбек Асанбеков, Сентябрь. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун маселесин кароону күн тартибине киргизүү сунушталды. Эмнегедир бул боюнча депутаттар үн катып отурганда, Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев жана Атамекен фракциясынын депутат Алманбек Шыкмаматов Жапаровдун 11 түргө абагына камалганы туура эмес болгонун, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына которуу керектигин айтышты. Мындан тышкары Жапаровдун жубайы ушул күнгө чейин жол албай жаткандыгын билдиришти. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев Садыр Жапаров парламенттин мурдагы депутаты болгонун, анын ишине кайдыгер кароо туура эместигин айтты. Бирөөнү коргоп, бирөөнү жактап чыккан жерим жок, бирок мен бир нерсе акыйкат үчүн айтып коеюн. 3-чү создук депутат болгон Садыр Нуркожоевич, 5-чи создун депутаты болгон. 3-чү создун депутаты бул партиялык тизме менен келген эмес депутаттар. Булар одномандатный округтан келген депутаттар. Бир округтан 40 000 шайлоочу бар эле округта. Кийин комитеттин төрагасы болгон. Кандайдыр бир болсо дагы мамлекеттик сырлар бар. Ушул мамлекеттик сырларды окуп жүргөн. Анан кийин сот ушу ГКМБнын СИЗОсуна аңктап камаса болот эле. Бирок сот СИЗО 1ге аныктаган бул туура эмес. Макул. Балким анын күнөөлөрү бар, балким. Бирок биз бул жерде бардыбыз депутаттарбыз. Кандай болсо дагы мамлекет тарабынан, сот тарабынан, тергөө тарабынан мамлекеттик ишмер кандай болсо дагы элдин добушу менен келген депутат болгон. Ошон үчүн мамиле туура болуш керек деп эсептейм. Туура болуш керек. Ар кандай жагдай болуп калышы мүмкүн. Ал жерде бирге отургузуп, башка кылмышкерлер менен кандай биз билбейбиз жагдай болуп калганын. Бирок бул жерде мамлекет тарабынан мамилени айтып аткан келет. Мамилени туура кылыш керек. Мына массалык маалымат каражаттарында, интернет булактарында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 5-чи чакырылышынын депутаты абактагы Садыр Жапаровдун денеси канга боелуп жаткан сүрөтү боюнча коомчулукта катуу дүрбөлөң жүрүп атат. Адвокаты, кирип чыккан адвокаты айтып атат, анын өмүрүнө коркунуч бар деп. Жубайы мени киргизбей атат деп айтып атат. Бирок кечээ дагы бир видео версиясы чыкты, ал өзү ошо ГСИНдин жанындагы кызматкерлеринин жанында сүйлөп атат. Менин эч кандай доом жок, өзүмдү өзүм шоковый абалда кол салдым деп. Бирок ага карабай коомчулукта баары бир ишенбөөчүлүк, кандайдыр бир шектүүлөр жаралып атат. Эмне себептен жубайын келинчегин киргизбейт? Эмне себептен кирип чыккан адвокаты менин өмүрүмө коркунуч бар деп айтып атат? Ошондуктан
урматтуу депутаттар, туура түшүнгүлө. Биз коомдо болуп аткан ар бир дүрбөлөң, ар бир көйгөйгө реакция кылышыбыз керек. Мына ушул жерден ар кандай маселелерге көңүл буруп атпайбызбы? Ошондуктан урматтуу Чыныбакович, сиз өзүңүздүн укугуңуздан пайдаланып, керек болсо ар бир фракциядан бирден депутат, омбудсменди кошуп кирип чыгалы. Ошондо бул маселеге чекит коюлат. Болбосо сиз өзүңүздүн укугуңуздан пайдаланып, ГСИНге ушул иш-чараны уюштурууга тапшырма бериңиз. Же болбосо ГСИНдин төрагасын чакырып суроолорду берип угалы. Бул дүрбөлөңдү жөнгө салалы да. Бирок төрага Чыныбай Турсунбеков бул жаатта тийиштүү комитет иштеп жатканын жүйө келтирип, анын жыйынтыгы менен гана жалпы жыйында кабарларын айтып, эл өкүлдөрүн жооткотуп салды. 7 апрелде Борбор калаада чоң митинг жана жөө жүрүш болуусу күтүлүүдө. Буга чейинки башка митингтерден айырмаланып, аны бийлик жана аны колдогон күчтөр уюштурууда. Ал эми айрым талдоочулар митингдин катышуучулары бюджеттик кызматкерлер жана студенттер болорун белгилешүүдө. Андыктан жарандык коом өкүлдөрү бийлик демократиялык принциптерди эске алып, оппозициянын тынчтык митингтеринде да коопсуздукту камсыз кылып берүүгө тийиш экендигин айтышат. Эске салсак, буга чейин сөз эркиндигин коргоого багытталган жөө жүрүштө милиция кызматкерлери катышуучуларды мыйзамсыз камакка алган болчу. Теманын уландысы кабарчыбыздын кийинки материалында. 7 апрелдеги митингге алдын ала маалыматтар боюнча миңдеген адамдардын катышары күтүлүүдө. Мындан сырткары бул күнү жөө жүрүш уюштурулуп, кээ бир көчөлөр жабылат. Жөнөкөй жарандарды митинг өткөрүүсүнө уруксат бербеген бийликтин мындай кадамын укук коргоочу Рита Карасартова сынга алды. Эл өзүнүн демилгеси менен оркоюп көрүнүп турган көйгөйлөрү менен чыга турган болсо, ал болбойт экен, ал мыйзамга туура келбеген оокат болот экен, митингчилер бул жаман кишилер болот экен дагы. Бийлик өзү уюштура турган болсо, анда бул кандай бир жакшы нерсе экен да. Мынакей жөө жүрүп атышат, мынакей биздин геройлор, мына биздин эл талап кылып атат, ушундай мэрди мына деп ушинтип чыгарып атат. Ошон үчүн мен ойлойм, бүгүнкү күндө бийлик эки мындай кош стандарттуулукту алдыга салбаса жакшы болот эле. Алдын ала маалыматтар боюнча митингдин катышуучуларынын басымдуу бөлүгү бюджеттик кызматкерлер менен студенттер болору айтылууда. Мажбур менен көчөгө чыккан жарандардын мисалында учурда бийликти көпчүлүк адамдар колдойт деген ой жаңылыштык дейт айрым жарандык коомдун өкүлдөрү. Мына бийлик жөө жүрүш уюштурам, мен митинг кылам деген аракетин биз бүгүн көрүп атабыз. Бирок ошол көчөгө кууп чыккан студент балдар, көчөгө куулуп чыккан мугалимдер эртең чындап эле бүгүн ошо бийликти колдоп чыгып атабы же бийликтин камчысы менен чыгып атабы? Бул бир башка маселе. Мына ошол эле жөө жүрүш кылабыз деп атат. Биз сөз эркиндиги, мыйзам сакталсын деген тарихте жөө жүрүшкө чыкса, бизди мына мыйзам салпар камап койду. Бунун баарын көргөн эл баарын түшүнүп, көрүп, баамдап турат. Эске салсак, ушул эле маанайда сөз эркиндигин коргоого арналган жөө жүрүш өткөн. Бирок укук коргоо органдары коопсуздук сактагандын ордуна тынчтык жүрүшкө чыккандарды камакка алган болчу. Чынында быйылкы жылдагы митингдер сезонун бийлик ачып берген. Анткени Албек Ибраимовду колдогон тарапташтары мэриянын алдында митинг өткөрүп, ага тартип сакчылары реакция көрсөтпөгөнү белгилүү. Жогорудагы окуялардан улам өлкөдөгү демократия, сөз эркиндиги кимдер үчүн иштеп жатканынан тыянак чыгарууга болот. Андыктан айрым талдоочулар бийлик ар бир жаранды мыйзамдуу укугун коргоп, көчөгө чыгуусуна чектөө койбош керек деп эсептейт. Баарыбызга бирдей укук берип аткандан кийин, конституцияда бирдей жазылгандан кийин, жеке адам болобу, же кандай бир топ болобу, оппозициясы болобу, же жарандык активисттер болобу, баарыбызга бирдей закон иштеп туруп, милиция биздин коопсуздугубузду ойлош керек. Бийликти бизден коргобой. Ошон үчүн биз ошол үчүн күрөшөбүз, өзүбүздүн маселебизди айтып жүрө беребиз. 7 апрелдеги өтө турган митингде эле бийликтин каалагандай болоорунда күмөн жок болуп калды. Ал эми коомдук ишмер Эдил Байсалов Бакиев бийлигин учурдагы Атамбаевдин айланасындагылар кулатпаганын баса белгилейт. Карап көрсөңүздөр, азыр Атамбаевдин деле тегерегинде керек болсо ошол күнү 7 апрелде Максим Бакиевди колунан жетелеп, ошол Вашингтондогу Госдепте ээрчитип жүргөн Сапар Исаков мисалы. Эмне себептен ошол Сапар Исаков эми ошол 7 апрелде ошол митингди жетектеп, ошол жерде бир сөз сүйлөйт экен дагы. Же ушул эле мына мисалы Атамекен партиясы болобу, дагы бир канча партиялар, жаштар уюмдар, алар көбүнчөсү керек болсо ошол апрель революциясынын баатыры, герою деген медалдары бар. Алар, оказывается, азыр аякка жолобой калат экен да.
бул деген туура эмес. Жөнөкөй жарандардын укугу менен эсептешпеген бийлик ошентип чоң митинг өткөрүүгө камынып турган кези өзүнүн башындагы төөн эмес, бирөөнүн башындагы чөптө көргөн бийликтин бул аракети коомчулуктун талкуусун жаратууда. Рустам Алымбаев, Сентябрь. Апрель элдик революциясынын 7 жылдыгына карата боло турчу иш-чаралардан улам милиция 6 апрелден тарта күчөтүлгөн режимде иш алып барат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 7 апрелде борбордук айрым көчөлөргө чектөө киргизилип жабылат. Алдын ала профилактикалык ыкчам издөө иш-аракеттерин жана коомдук саясий кырдаалга жол бербөө үчүн ыкчам штаб түзүлгөнү маалыматта белгиленген. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы шаар тургундары менен конокторго Ала Тоо аянтындагы көзөмөл өткөрүү пункттарындагы текшерүү иштерин түшүнүү менен кабыл алууңуздарды суранат деп Ички иштер министрлиги маалымдады. Мындан сырткары шаардык ички иштер башкармалыгы кишилер көп жүргөн аймактан ар кандай шектүү жана белгисиз буюмдар байкалса, аларга тийбей милицияга кабар берүү керектигин эскертет. Бүгүн Алмазбек Атамбаев башкы прокурор Индира Жолдубаеваны кабыл алып, 2003 жылы Түркиянын Измир шаарындагы өнөр жай ишканасындагы өзүнө тийиштүү акцияны 45 миллиард түрк лирине, башкача айтканда 35 миллион долларга сатканын далилдеген документтерди берди. Мен 2010 жылга чейинки кирешемди көргөздүм, эми убактылуу өкмөттүн өкүлдөрү революциядан кийин кантип байып кеткени тууралуу маалымат берсин деди. Алмазбек Атамбаев Кыргызстандагы биринчи мультимиллионер экендигин бир эмес бир нече жолу айтты. Атүгүл Индияга барып бизнесмендерге жолукканда президент Аскар Акаев Volvo менен жүргөндө мен Mercedes менен жүрчүмүн дегени бар. Бирок көпчүлүк үчүн Алмазбек Атамбаев байлыкты каяктан топтогону суроо болуп келген. Атамбаев бардык жерде мен абдан бай адаммын деп айтып жүрөт. Жомоктогудай бай миллионерлердин саны боюнча дүйнөдө эң андай алдыңкы орунда турган Индияга барсам мен абдан баймын деп мактанып келди. Кыргызстанда дагы мен баймын дейт. Мага ал байлыкты Кудай берген дейт. Мен ушул кезге чейин аны менен чогуу эле жүргөн адаммын. Мындай каяктан алып калды байлыкты таба албай жүрөм да. Бабанов байды бензин сатып байды. Чыныбай байды un сатып байды. Артыкбаев байды дары сатып байды. Бары бир нерсе, бирөө уйгуруп, Калык Султанов байды уйгуруп сатып байды. Бирөө кирпич чыгарат, бирөө семен чыгарат, бирөө шебен чыгарат. Бирөө эшик жасайт, бирөө пластик терезе чыгарат, бирөө тамак жасайт. Атамбаев эмне чыгарат? Кандай товар чыгарат? Мен билбейм. Мен официалдуу түрдө Атамбаевга каралайын деп атам. Ыйман жылы деп айттыңыз. Ыймандай сырыбызды ачкандан баштабайлык ушул жылда. Жомоктогудай байлыкты кайдан алдың? Канча жумуш орун түздүң? Соцфондко канча взнос төлөйсүң? Канча налог төлөйсүң? Байлыгың каяктан келип атат? Ошол маселени ачык айтайлык. Президент айтсын, мен айтайын, баарыбыз айтайлык. 7 айдан бери уланып келе жаткан саясий тиреш учурунда кыргыз коомчулугу көптөгөн кызыктуу маалыматтарга күбө болду. Алмазбек Атамбаевдин Кой Таш айылына салынып жаткан ак сарайынын жер тилкеси Максим Бакиевке тийиштүү экендигин Албек Ибраимов айтып берсе, Тайырбек Сарпашев документтер менен тастыктап берди. Өзү чиновниктер кээде бир ишти кылып атам деп диаметралдык карама каршы чечимдерди алып келет. Сарпашев Тайырбек Кой Ташта Атамбаев жер алды деп чуу чыккандан кийин аны актаймын деп документтерин ушинтип көтөрүп келип, Албектин аялы Укуев Албек сатканын, Укуев Албектин аялына сатканын, Албектин аялы президентке сатканын айтам деп отуруп, ал Бакиевдин жери экенин ачып койгон да. Ошондон ушуга чейин президент жана анын жакындарынын мүлкү тууралуу улам бир ооз ачырган маалыматтар чыгып келет. Камакка алынар алдында Өмүрбек Текебаев дагы бир дүңк эткен маалымат таратты. Президенттин декларациясын көтөрүп чыккан оппозиция лидери биринчи леди Раиса Атамбаева 2010 жылы эч нерсеси жок үй кожойкеси болуп туруп эле 2011 жылдан тарта 100 миң деген доллар депозит ала баштаганын айтты. 120 миң доллар үчүн 2-3 миллион доллар минимум банкка нак акча, наличный акча салышың керек. Домохозяйка болуп жүргөн Атамбаевдин аялында 10 жылдын аягында 3 миллион доллар кайдан пайда болду? Эмне үчүн башка убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн аялында пайда болбой, бир эл Атамбаевдин аялында 3 миллион доллар келип калат?
Андан бери 2 ай өттү. Эми гана президент башкы прокурорду чакырып, Түркиянын Измир шаарындагы ишканадагы акциясын 45 миллиард лирге, башкача айтканда 35 миллион долларга сатканын далилдеген документтерди берди. Эмне үчүн өз кирешелеринин булагын Атамбаев гана көрсөтүшү керек. Эми Текебаев, анын партиялаштары жана убактылуу өкмөттүн өкүлдөрү 2010 жылдын 7 апрелинен кийин пайда болгон миллиондогон байлыктарын кайдан тапканын көрсөтсүн. Президенттин бүгүнкү айткандарын ар ким ар кандай талдоодо. Убактылуу өкмөт мүчөлөрү мал мүлкүн көргөзсүн дегени менен саясий куугунтуктоонун кийинки этабы башталышы мүмкүн дегендер бар. Себеби учурда убактылуу өкмөттүн дээрлик бардык мүчөлөрү Алмазбек Атамбаевдин жүргүзгөн саясатына нааразы пикирлерин билдирип жүрүшөт. Ал эми Өмүрбек Текебаевдин мал мүлкү бүгүн эле эмес, саясий тиреш башталгандан бери иликтенүүдө. Башкы прокуратура салык кызматынан оппозиция лидеринин 8 жаштагы кызы менен 80 жаштагы апасынын декларациясын сураганга чейин барды. Чынында эле башкы прокуратура расмий кат менен ушундай маалымат сураган. Биз мыйзам чегинде жооп беребиз. Бирок белгилей кетчү нерсе, бул сыяктуу каталышуу эки ведомствонун ортосундагы болуп келген иш. Алар салык төлөөчүлөр тууралуу маалымат алгылары келгенде ар дайым сурап турушат. Канча издебесин эч кандай илинчек табылбаган соң коомдук канал аркылуу Өмүрбек Текебаевдин мал мүлкү тууралуу жалган маалыматтарды таратканга киришти. 60ка чыкканча салган тамы менен тиккен талына чейин пресс тургулуп, журналисттерге көргөзгөн оппозиция лидери КТРК каралоо менен гана алектенип калганын далилдеди. Вот этот балкон мы переделали под рабочий кабинет. Здесь работал над законопроектами я. После меня мои дети здесь готовили уроки. Вот. Обычный балкон переделанный под рабочий кабинет председателя, так скажем, председателя партии. Алмазбек Атамбаев Измирдеги акциясын 35 миллион долларга сатыптыр. Бирок ал сумма эмнеге өлкө башчысынын декларациясына кирбей калган деген суроону Эдил Байсалов берсе, калган социалдык түйүнүн колдонуучулары Измирдеги акциялар кайсы акчага сатылып алынганына кызыгууда. Болот Абдыжапаров, Ринат Элиманов, сентябрь. Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев коррупцияга каршы күрөшүү фондунун анын кыймылсыз мүлктөрү жана кайрымдуулук фонддору менен байланыштары тууралуу иликтөөсүнө биринчи жолу комментарий берди. Орус өкмөт башчысынын айтымында иликтөөнүн артында элди көчөгө алып чыгуу, жеке керт баштын камын көрүү жана саясий максаттар бар. Медведев иликтөөнү сандырак деп атады жана чыгымдарга карабай ишин уланта берерин айтты. 26 мартта Орусиянын бардык аймактарында, анын ичинен Москва жана Санкт-Петербургда жапырт түрдө антикоррупциялык митингдер өттү. Орус президенти Владимир Путин бул митингдерди араб жазы менен Евромайданга салыштырды. Нааразылык акцияларын уюштурууга коррупцияга каршы фондунун ал силерге Димон эмес деген иликтөөсүнүн жарыяланышы себеп болду. Тасмада өкмөт башчы Дмитрий Медведевдин жашыруун империясы, кымбат баалуу мүлкү, жер аянттары, жүзүм зарлары жана яхталары жөнүндө көрсөтүлгөн. Башкы прокуратура Саламаттык сактоо министрлигине караштуу улуттук госпиталдын жооптуу кызматкерине кылмыш ишин козгоду. Көзөмөл органы 5 апрелде тараткан кабарга ылайык шектүүнү кызматкер мекеменин акчасын кымырганы, иштебеген кишилердин эсебине айлык жазып жүргөнү аныкталган. Жыйынтыгында мамлекетке 883.746 сом зыян келген. Шектүүнүн үстүнөн кылмыш жаза кодексинин 4 беренеси менен кылмыш иши козголду. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкинанын Украина аймагына киришине тыюу салынды. Бул тууралуу 4 апрелде украиналык журналист Илья Лукаш интернетте жеке баракчасына жазды. Карамушкинаны өлкө аймагына киргизбөө чечимин Украинанын коопсуздук кызматы кабыл алганы айтылды. Журналист бул боюнча атайын кызматка кайрылгандан кийин аталган депутаттын Украина аймагына киришине тыюу салынганы тууралуу жооп болгон. Ал эми депутат Марат Аманкулов жөнүндө маалымат айтылган жок. Эскерте кетсек, парламент депутаттары Марат Аманкулов менен Ирина Карамушкина марттын аяк ченинде Крымга барышкан. Мындан кийин Украинанын кыргыз жериндеги элчиси Николай Дорошенко депутаттардын Крымга барышы боюнча кыргыз мамлекетинин тышкы иштер министрлигине нааразычылык нотасын жөнөткөн. Крым Украинага караштуу аймак деп кыргыз депутаттары аталган жарым аралга барарда Украина менен макулдашкан эмес деп нааразычылык билдирген элчилик. Депутаттар Крымга жеке сапары менен барганын, эч кандай саясий билдирүү жасашпаганын айтышкан, бирок кийин жеке сапары менен барбагандыгы аныкталган. Кыргыз өкмөтү акылдуу эсептегичтерди орнотуу менен электр энергиясындагы жоготуулар 13%га төмөндөгөндүгүн айтып мактанып жаткандыгы менен айрым
Карапайым эл акылдуу эсептегичтер төлөмдөрдү көбөйтүү эсептеп жаткандыгына нааразы болушкан. Ал эми депутаттар акылдуу эсептегичтерди башкарууга бирдиктүү сервер жоктугун айтышып, бул көйгөйлөрдү чечүү жагдайын парламент жыйынында талкуу кылышты. Миңдеген абоненттер акылдуу эсептегичтерге болгон нааразычылыгын айтышып, энергетикага болгон төлөмдөр көбөйүп кеткендигине байланыштуу депутаттарга кат менен кайрылышкан. Мындан улам парламент бүгүнкү жыйынында Энерго холдинг компаниясынын ишмердүүлүгүн карады. Буга чейин акылдуу эсептегичтерге болгон нааразычылыктар көп айтылып жүргөндүгү белгилүү. Мындан улам депутаттар чуу дегенде эле ушул маселеге токтолушту. Мага өткөндө бир шайлоочулар кайрылды эле да. Ушул акылдуу счетчиктер боюнча туура эмес эсептеп, бүгүнкү күндө бизге ошо пениясын биз төлөө деп кыйнап атат депчи. Могу Сокулук районунан. Акылдуу счетчиктер турган жерде пения болушу мүмкүн эмес. Ал жерде киши отурбайт, программа өзү карызы төкмөйүнчө ушу өчүрүп тура берет. Өчүргөнгө жандырганга ошо 120 сомго пения кетпеш керек да, бул айыппулга пения кете беле айыппулгачы. Мен төлөгөнгө кетсем макулбуз ага. Ал эми депутат Тазабек Икрамов Бишкек шаарындагы тесттен элге берилип жаткан электр энергиянын наркына төлөм жалпы элге чачылып жатканын сурады. Айбек Калиев жалпысынан бир эле энергосистема иштей тургандыгын айтты. Bundan keyin bölüşüңер керек. Эмне үчүн айылдагы көмүр жагып суусун ысытып аткандарга силер жалпы суммадагы бересиңер, тесттен чыккан баада. Сиз айтып аткан маселе бул дифференциалдуу тариф. Анда Бишкек шаарында маселе катары айтып кетсем бир 5 сом болот электр энергиянын баасы, башка бир жерде мисалы үчүн бир 70 тиын болуп ошондо болуп калат да. Мен ошону айтып атам. Ар ким өзүнүн комфорт үчүн төлөш керек да. Эмне үчүн сиздер айылдагы суусун ысытпа же батареясын ысытпасаңар ошолор башкалар үчүн төлөш керек. Буга чейин энергетика тармагын өркүндөтүү үчүн көп гранттар жана кредиттер берилип жаткандыгына карабай, Кыргызстан энергетикалык кризистен чыга албай келүүдө. Мунун себебин айрым депутаттар энергетика тармагынын жетекчилигине тажрыйбалуу адистер келбей жаткандыгы менен байланыштырат. Энергетика тармагына зам министр болуп келипсиз да, сразу туурабы? А мындай контролер, монтер болуп иштеген эмессиз. Контролер болуп иштеген эмесмин. Менде бир ой пайда болот да, эгерде сиз ошол энергетика тармагында иштебесеңиз, анда сиз жумушту так билбейсиз да. Ошондуктан баягындай ойлонбой туруп 50%га мен төмөтөтөм деген сөзүңүз ошондон чыккан да. Ал эми депутат Кожобек Рыспаев электр энергиясын эсептөө боюнча бирдиктүү серверлер орнотулбай, тарифтер башаламан саналып жаткандыгын айтты. Ар кандай разношерстный счетчиктерди кое баштады. Бул акылдуу счетчик деген эмне? Бул деген сервер туруш керек, диспетчер болуш керек. Ошол жерде бүт базада бүт маалымат болуш керек. Бүгүнкү күндө как электронный счетчикти койгондой кое башташты. Мындай коюу болбойт. Акылдуу эсептегичтерди орнотуу боюнча жалпысынан 6 миллион доллар каралган. Бирок бул сумманын кайда жумшалгандыгы жөнүндө парламентте так маалымат берилген жок. Мындан улам депутат Наталья Никитенко бул жагдайды көзөмөл органдары иликтеп, укуктук баа берүү керектигин айтты. Даже вот 6 миллионов долларов США были заплачены, оборудование не установлено, виновные не установлены, много лет прошло. Но мы не будем давать оценку. Что это за подход своеобразный такой, да? Это попытка кого-то защитить, кого-то закрыть от ответственности, да? Но вы знаете, у нас за просто слова людей с подмоченной репутацией, да, на основе этих слов людей закрывают в СИЗО ГКНБ или пытаются сфабриковать уголовное дело. Здесь есть конкретные факты нарушений, и мы даем задание прокуратуре проверить. Виновные не несут наказания. Мы должны дать оценку, как Жогорку Кенеш. Айрым депутаттар акылдуу эсептегичтерди орнотуу боюнча иштер жетишерлик эмес экендигин белгилешсе, кээ бир депутаттар жетишерлик деп баа берүү зарылдыгын айтышты. Ошентип талаш жараткан маселе жалпы өкмөттүк деңгээлде карала турган болду. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь. Халкынын саны 10 миңден аз. Шаардык мэриялардын карамагында турган 9 шаарчалык башкармалыктарга айыл макам берилет. Алар Таш-Көмүр шаарына караштуу Шамалды Сай, Кызылжар 12, Майлуу Суу шаарына караган Көкташ, Каракөл шаарындагы Кетмен Төбө, Сүлүктүдөгү Восточный, Каракол шаарынын Пристан Прижевальский, Балыкчынын Орто Токой, Орловка шаарынын Борду жана Бишкектен Чоң Арык шаарчалык айыл өкмөттөрү.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер мамлекеттик агенттигинин директору Жумагүл Эгембердиеванын Азаттык радиосуна билдиришинче, бул маселеде өкмөттүн облустагы өкүлчүлүктөрүнө кат жөнөтүлдү. Эми алар элдин пикирин жана жергиликтүү депутаттардын сунушун эске алып, документтерди чогултат. Жогорудагы сунушка 17 000 калкы бар Шамалды сайдын тургундары каршы болуп жатышат. Өкмөттүн 2008 жылдын 10 ноябрындагы номер 619 токтомуна ылайык административдик аймактары кыскарган жана калкынын саны азайган 19 шаар тибиндеги поселокторго буга чейин айыл макамы берилген. Өзбекстан менен Орусия 16 миллиард долларлык келишим түзөт. Келишимден 3,5 миллиард долларга тете биринчи бөлүгүнө 3 апрелде Москвадагы Өзбекстандык дипломатиялык өкүлчүлүгүндө Мирзиёевдин сапары алдында кол коюлду. Мындай маалыматты Өзбекстандын премьер-министринин биринчи орун басары Ачилбай Раматов билдирди. Расмий маалыматтар боюнча Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев, Орусия президенти Владимир Путин жана премьер-министри Дмитрий Медведев менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Жогорку деңгээлдеги жолугушуу бүгүн 5 апрелде болору күтүлүүдө. Мирзиёевдин сапарынын алдында Москвадагы Өзбек элчилигинде эки өлкөнүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрү 3,5 миллиард долларлык эки тараптуу 16 келишимге кол коюшту. Документтер соода экономикалык жана инвестициялык тармактарды камтыйт. Мындан тышкары Орусияга 612 миллион долларлык жаңы жана кайра иштетилген жашылча жемиш продукцияларын жеткирүүгө, Өзбекстанга мунай экспорттоо меморандумуна, экскаватордук техника жеткирүү боюнча келишимдерге кол коюлду. Калган документтерге жогорку деңгээлдеги өзбек-орус сүйлөшүүлөрүнөн кийин Кремлде кол коюлат. Орусиянын федералдык бажы кызматы билдиргендей, Орусия менен Өзбекстандын товар жүгүртүүсү былтыр дээрлик 3 миллиард долларды түзгөн. Президент Алмазбек Атамбаевдин Орусияга сапарына даярдыгы көрүлүп жатат. Өлкө башчынын сапарын 2 апрелде Москвада тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев орусиялык кесиптеши Сергей Лавров менен талкуулады. Бул тууралуу аталган мекеменин басма-сөз кызматы билдирди. Абдылдаев Москвага кыргыз-орус дипломатиялык мамилелеринин 25 жылдыгына арналган 2 күндүк иш сапар менен барган. Алдын ала маалыматтарга караганда Атамбаевдин Орусияга мамлекеттик сапары июнга белгиленген. Борборгалаада Мадина базарына чукул жерде жол кырсыгы катталып, унаа жаш кызды сүзүп кеткен. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине WhatsApp канал аркылуу күбө билдирген. Бул маалыматты Кайгул милициясы тастыктады. Окуя Шабдан Батыр проспектиси менен путепроводной көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Белгисиз унаа жаш кызды сүзүп кетип, ал ошол жерден көз жумган. Учурда кырсыктын чоо жайы такталып жатат. Бишкектин өкмөттүк трассасында машина өрттөнүп кеткенин Спутник Кыргызстан агенттигине Бишкек шаардык Кайгул милиция башкармалыгынан кабарлашты. Автоунаа Чыңгыз Айтматов менен Горький көчөлөрүнүн кесилишинде өрттөнгөн. Алдын ала маалыматтарга караганда кырсыктын кесепетинен эч ким жабыр тарткан эмес. Учурда өрттөн чыгуу себептери аныкталып жатат. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Сак саламатта туруңуздар. Саламатсыздарбы? Эртең күнгө күтүлгөн аба ырайы менен мен Таттуу Орозбаева тааныштырам. 6 апрелде түнгүсүн көпчүлүк аймактарда жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы, Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде жаан-жашын катуу жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Эми эртең күнгө күтүлгөн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Эртең Баткен облусунда түнкүсүн 0,5 градуска чейин жогорулап, күндүз 7-12 градус жылуу. Ош облусунда түнкүсүн 1-3 градус жылуу, ал эми күндүзү 10-12 градус жогору болот. Жалал-Абадта түнкүсүн 0,5 градус жылып, күндүз 7-12 градус жылыйт. Нарын өрөөнүндө түнкүсүн 2-7 градуска төмөндөп, күндүз 3-8 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2-4 градус суук болуп, күндүз 0,5 градуска чейин жогорулайт. Ысык көл аймагында түнкүсүн 2-3 градус жылуу, ал эми күндүзү 3-8 градуска көтөрүлөт. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 0,3 градус төмөндөйт, ал эми күндүз 1-6 градус жогору болуп, Борбор калаабыз Бишкекте түнкүсүн 0,2 градус суук түшүп, ал эми күндүзү 3-5 градуска чейин жылуу болот. Сиздер эртең күнгө күтүлгөн аба ырайы менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.